Төртінші микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Парламенттин атынан бир үч нерсени жасасак. Биринчиси, жогорку сот төрайымы депутаттардын оозун жапканга аракет жасап атат. Биздин коллега эл менен жолугуп жатып, соттун чечим жөнүндө өзүнүн пикирин айтса, ал туура эмес деп ГКМБ кайрылды. Эгерде ошол соттор мыйзамсыз соттолгон Текебаевди актап берсе, анда биз унчукпайт элек. Ошон үчүн биз парламент, мен ойлойм, урматтуу коллегалар, 72-нчи беренеде так жазылган депутаттардын ой пикирине эч ким баа бере албайт жана кууntукка алышы мүмкүн эмес. Ошон үчүн парламент баа беришек буга. Экинчи, урматтуу төрага, кечээ экс-президент Алмаз Атамбаев жогорку кеңеш жөнүндө сөз сүйлөп, жаңы мыйзамдар, штрафтар жөнүндө айтып кетти. Бизди күнөөлөп кетти. Ошого жооп бербейликпи? Мыйзамдардын демилгечиси ким болчу? 13 миллион алган жумушчу топту ким түзгөн? Ким бул мыйзамдарга ким кол койду? Дегиле 6-чы созу биздин депутаттар Алмаз Атамбаевдин демилгелерин тизмектеп бербейликпи? Конституцияны өзгөртүү боюнча 6-чы созу колдоп берген. Сот реформасы боюнча парламент колдоп берген. Анан кийин орустар менен мамилебиз бузулганда Русгидронун келишим денонсация чыгарганбыз биздин парламент. Мына ушундай жакшынакай иштеп келгенбиз. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бул боюнча дагы биз өзүбүздүн жообун бериш керек. Анан алып келдим, мен катамды оңдойм, мени өлтүрүп кетсе дагы деп айтып кетти. Ошону кандай түшүнсө болот? Мен МВДге, ГКМБнын өкүлдөрүнө кайрылат элем. Экс-президенттин күзөтүн күчөткүлө, ар кандай провокациялар болуп кетиши мүмкүн. Коомдук саясий абалыбызда тынчтык мындай ынтымак Төртінші микрофон иштетип койгула. Урматтуу коллегалар, ошого байланыштуу биз депутаттар, төрага, сиз мына укмаксан болуп, эгерде эч нерсе сөз сүйлөбөй койсок, анда туура эмес болуп калат. Кийинки маселе бул Якутиядагы маселени айткым келет. Мен ушул Якутстун шаарынын элине жана бийликке кайрылат элем. Есть плохие люди, но нет плохой нации. Я хочу сказать, чтобы все проходило в рамках закона. Нарушитель, он должен понести наказание. Но не должны страдать наши соотечественники. Биз дагы, урматтуу төрага, жогорку кеңештин атынан Госдумага кайрылуу жасайлык. ЕАЭСке кирдик. ЕАЭСтин комитетине комиссияда биздин өкүлдөр отурат. Чакырайлык бул жерге. Ушу ЕАЭСтин, мына өткөндө Исхак Айтбаевич айтты. ЕАЭСтин комиссияда отурган эки министр келип бир дагы отчет бербейт. Бул жака чакырып, ушу ЕАЭСтин биздин мында киргенибиздин артыкчылыгы, кандай жардам болду. Мына границада биздин товарларыбыз токтолуп турат. Мына биздин мигранттарыбызга басым жасалып атат. Азыр эгерде биз өз сөз сүйлөсөк, балким дагы башка жерде, башка шаарларда ушундай окуя чыгып калса, дагы чыга береби? Бир күндүн ичинде эле, бир спорт сарайдын ичинде бир заматта эле элдер чогулуп калды. Мен оюм боюнча, же бул мындай даярдалган нерсе болуп калды же. Ошого биз дагы ошого реакциялык болуш керекпиз. Рахмат.
Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинин долбоорун толугу менен мен добушка коёмун. Добуш бериңиздер. Макул 90, каршы жок, баары 90, катталды 100. Рахмат, күн тартиби толугу менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, мына өткөн аптада мурунку президентибиз Атамбаев Алмаз Шарченович тарабынан биздин палатага, депутаттарга тез таасирин тийгизген сөздөрдү айтып кетти. Ошол үчүн мен кыска сиздерге өзүмдүн оюм пикиримди сиздердин атыңыздардан билгизип койсом, уруксат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, апта сонунда экс-президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясынын курмандыктарынын Куран окутуу маалында бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын атына дагы сөз тийгизди. Мындай учурларда Жогорку Кеңештин регламентине ылайык төрага жооп бериши керек. Андыктан кыскача кайрылууга уруксат бериңиздер. Урматтуу Алмазбек Шарченович, Кыргыз эли соңку 30 жылга жакын убакыттын ичинде авторитардык бийликтин ар түрдүүсүн баштан өткөрдү. Сиз айтып жаткан үй бүлөлүк кландык башкаруу 2002 жылы Аксыдагы кан төгүүгө себеп болгон. 2005-2010 жылдары элдик революцияларга алып келген. Бийлик серисиндеги бир беткейлик, кошоматчылык жана коррупциянын гүлдөшү элибизди нааразы кылган. Өлкөнү сиз жетектеген 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта бир катар жакшы иштер жасалды. Аны танбайбыз. Анын ичинде парламенттик демократияга карай кадамдар ташталды. Жогорку Кеңеште көп партиялуулук, ачык айкындуулук, плюрализмдин белгилери пайда болду. Бирок ошол эле маалда көптөгөн терс көрүнүштөр болгону, ири коррупциялык иштерге жол берилгени, Кыргыз элин карызга батырып, чоң долбоорлордун арты менен оңдогон сиздин жан жөкөрлөрүңүз байыганы, атүгүл бийликти узурпация кылуу аракети болгону, тилекке каршы сиз башкаруудан кеткенден кийин билинип отурат. Анын себебине дагы токтоло кетейин. Былтыр күтүлбөгөн жерден Бишкек тестиндеги авария бул стратегиялык объектинин оңдоп түзөө үчүн алынган 386 миллион долларлык кредит каяка жумшалган деген суроону жаратканын унутпасаңыз керек. Президенттиктен кеткениңизге карабастан, сиздин шакирттериңиз өкмөттү, прокуратураны, күч органдарын, бажыны, борбор каланы чеңгелине бекем мыкчып турган эле. Сиздин таасириңиз парламентке дагы сезилип турган болчу. Бирок, ошого карабастан, Жогорку Кеңештин сиз адаттагыдай булганыш сөздөр менен шыбаган депутаттары көз карандысыз комиссия түзүп, бир эле объектиден 100 миллиондогон доллар урдалганын аныктап чыккан. Тергөө органдарына бул ишти аягына чыгарууга тапшырма берилген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө былтыр ушул маалда өкмөт отставкага кеткенин, бир эмес, 2 мурдагы премьер-министр, өкмөт мүчөлөрү, мурдагы мэрлер, бажы кызматынын жетекчилери, жалпылап айтканда оңдогон таасирдүү адамдар камакка алынганын баарыбыз билебиз. Урматтуу Алмазбек Шарченович, Кыргыз элин карызга батырган парламент эмес. Чет элден келген гранттарды, кредиттерди өөнөп жеген бул парламент эмес. Бийликти ашыкча пайдаланып, өзүнүн оппоненттерине ар түрдүү кылмыш ишин токуп,
куугунтуктаган бул парламент эмес. Жогорку кеңеш мындан ары дагы көз карандысыз мыйзамдын чегинен чыкпай иштөөсүн уланта бермекчи. Эл тарабынан шайланып келген, элдин мүдөөсү менен иштеген бийлик бутагы катары эл өкүлдөрү катары биз ар түрдүү сын пикирлерди туура түшүнүп, элибизге ак дилден кызмат кыла бермекчибиз. Бизден кеткен кемчиликтер болуп калса, ал үчүн кайра башка бирөөлөрдү беттен албайбыз. Тескерисинче, катачылыгыбызды ачык айкын айтып, мойнубузга алып, оңдоп түзөп, алдыга кара жолубузду улайбыз. Урматтуу Алмазбек Шарсенович, сиздин экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз, жогорку кеңештин депутаттары, коррупцияга шектелип, айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракеттеп баалайбыз. Бирок мыйзам алдында баары бирдей экенин унутпасаңыз. Айыбы далилденсе, мыйзам чегинде баары өз жазасын алат. Кошумча айтарыбыз, жогорку кеңеш мындан ары да коррупцияга каршы, элдин, мамлекеттин байлыгын урдап жеген коррупционерлерге каршы бүгүнкүдөй принципиалдуу, туруктуу позициясын карманат деп билдиребиз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.